ата энеңер bir жака жумшадыбы? Экспресс болгон. Не болуш керек экен? Ата энеңер bir жака жумшаганда жигиттер экспресс болгула. Кылып аткан жумушуңарды таштап баргыла. Бирөө менен сүйлөшүп аткан болсоңор, ошону менен сүйлөшүүңөрдү токтотуп туруп баргыла. Мен гарантия берип айтам, ошол кылып жаткан жумушуңду 10 жылдан кийин деле табасың. Бирок балким 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин карыган ата энең көзү кайтыш болгондон кийин аны таппайсың. Ошон үчүн ата эне bir жака жумшаганда дароо жигиттер көчүгүңөргө ийне сайгандай тез барып аткарыш керек. Жашоодо мен практика жүзүндө бир нерсени айтам, жигиттер жакшылап көңүл бургулап, эгерде силер үй бүлөдө, үйүңөрдө атаңарга, апаңарга канчалык мойнуңарды суна турган болсоңор, канчалык ата энеңерге ийиле турган болсоңор, коомчулукта, элдин алдында, досторуңардын алдында, тааныштарыңардын алдында, тууганыңардын алдында, коомчулуктун, элдин арасында мойнуңар, башыңар ошончолук тик жүрөсүңөр, Кудай Таала силердин башыңарды көтөрөт. Канчалык ата энеге тоң моюн боло турган болсоң, ошончолук сенин кадыр баркыңды, коомдогу кадыр баркыңды Кудай Таала түшүрүп коет. Президент болсоң дагы көчүгүң жерге жетпей өтүп кетесиң. Президент болсоң дагы бириң экиң болбой калат. Эң биринчи мен силерге дагы бир нерсени айтам. Ата энеңердин сүйлөшкөнүңөрдү бүгүн жекшемби, жекшемби күнү сүйлөшсөңөр сөзсүз ата энеңердин ыраазычылыгын алгыла. Мен апамдан дайыма дубасын сурап алат элем да. Апа бир дуа берип коебузбу десең, апам көтөрөт дуа берет да. Мында эми баягы сен сураганың үчүн берет да. Анан бирок мына ушул акыркы айыт болгондо Курман айыт күнү айландырдым. Андан кийин Курман айыттын эртеси айландырдым. Андан кийин айландырдым. Бүт туугандарына апардым. Бул жака барабызбы десем, барбай турган жактарына деле баягы алып бардым да. Бардык жака апардым. Анан эми эксперимент кылып атам да, кана өзү дуа берет экен деп. Анан апа эми 4-күн айттым, эми үйгө барайын, эми шаарга кайтайын деп барып, эшиктин алдынан машина менен ушундай кайтып атсам, апам өзү колун көтөрдү. Өзү колун көтөрдү дагы, балам, кармаган нерсең алтынга айлансын деп. Үй бүлөң, машинең